Саламатсыңарбы айымдар жана мырзалар, менин атым Айнура Сагынбаева, мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун. Бүгүнкү тема даражаң көтөрүлсүн десе эмне кылыш керек? Негизи кулакка жакшы угулат, даражаң көтөрүлсүн деп бата бергендечи. Ар бир адам даражаң көтөрүлсүн деп ойлойт болуш керек. Бирок ошого кантип жетерин көп билбейт. Негизи адамдын ичиндеги мындай өзү ойлоп жүргөн нерсе ал адамдын мындай орусча айтканда триггери болот экен да. Триггер деген эмне? Бул ошол адамды козгой турган нерсе. Мисалы, көп адамдар ошол нерсени жакшы жакка айлантпай, тескерисинче даражасы бийик адамдарды жек көрүп, жаман жазып, жаман ойлоп, ушактап, тоскоолдук бергенге аракет кылышат экен. Бул туура эмес жол. Анткени эч качан мындай жол менен силер даражаңарды көтөрө албайсыңар. Бул жашоонун мыйзамы. Даражаны көтөрүүнүн көп жолу бар. Бирок мен жеке өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Ооба, көп нерсе жасаш керек. Аракет кылыш керек, иштеш керек, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштеш керек. Анын баарын айтсак бүтпөйт. Бирок мен үч эле пункт айтып коеюн. Биринчи ирет мен өзүм кылган нерсе бул ошо даражасы бийик адамдардын окуяларын, ийгиликке болгон жолдорун аябай көп окучумун. Мисалы, мен кичинекей кезден баштап эле Мэри Кей, Елена Рубинштейн жана көп косметикалык империясы бар айымдардын ошо ийгиликке болгон жолун окучумун. Бирөө болсо жөнөкөй эле мондай кичинекей алюминий кастрюльгө крем бышырчу экен. Азыр эсимден чыгып кетти, Мэри Кейби же башкабы, ошол эсимде бар да, кастрюльгө крем бышырчу экен. Тайкеси үйрөтүп коюптур. Анан ошону бышырып атып, анан кичинекей банкаларга салып, анан акырын бай аялдардын арасына жол таптыр. Анан ошо бай аялдар чогулган жерге, байлардын аялдары чогулган жерге барып, беттерине крем сүкөп берип, макияж кылып берип, алар мындай кремин көрүп, анан ошентип акырын белгилүү болуптур. Ошол айым дүкөндөн, чоң супермаркеттен өзүнүн косметикасын сатуучу жанагындай жерди кантип таңдады, айтайынбы? Ал дүкөнгө кирип, акырын бурчта туруп карачу экен. Канча киши кирди? Алар кирген деле көзү каякты карады? Оңдубу, солдубу? Караса баары эле оң жакты карайт. Анан ошол жерге өзүнүн косметикалык жанагы эмесин, лавкасын коюптур. Дагы бир нерсе, чоң супермаркетке өзүнүн духисин коюш керек болуптур. Бирок ал супермаркетте аны эч ким тааныбайт. Ал белгисиз адам, белгисиз эле бир аял келип, мен духимди ушул жерден сатып кала деп айтса эч ким албайт. Ал эмне кылды? Ал келип туруп, кире бериште ошо духини сындырыптыр. Сындырганда жыты буркурайт. Действительно, товары сонун экен. Духиси аябай сапаттуу экен. Бирок биз баарыбыз эле билебиз, сапаттуу болсо дагы сатканды билбесең, ошону туура көрсөткөндү билбесең эч ким албайт. Туурабы? Илгертен бери эле келаткан нерсе. Реклама керек баарына туура. Анан ошо жыты буркурап, ошо жактагы адамдардын баары үстүнө чыгып, ошонун кожоюнуна айттыр. Кумуш бир буркураган жыттуу атырды сындырып алды бир айым десе, ал чакырыптыр келсин деп. Ошентип, ошол килтеген тармактык супермаркетке ошол айым өзүнүн духилерин коюптур. Мындай мисалдар көп. Мына мен ал айымдын атын билбейм, бирок ошол мисал 7 жашымда окуган китептеги мисал менин мээмде дагы эле бар. Мен аны өзүм жашоомо дагы эле колдонуп келем. Демек, ийгиликтүү болуш үчүн, даражаң көтөрүш үчүн биринчи ирет ошол даражасы бийик адамдардын ийгиликке болгон жолун жакшы көргүлө, окугула. Биз мындай шоу-бизнес жылдыздарын же бир ишкер айымдардын окуяларын мынтип угабыз да, ажырашыптырбы, канча баласы бар экен? Ойношу бар экенби? Аны укпай эле койгула. Ушак, жеке жашоону эмне кыласыңар? Ошол бизнеске, акча табууга,
ушундай популярдуулукка эмне алып келди аны? Ошону угуп, кулаңар ошону кармап, мээңер ошону илип калсын. Бул биринчи. Экинчи болсо, ошол ийгиликтүү адам, ошол ийгиликке жетээрде конкретно кандай кадамдарды жасады? Мисалы, коркчу эмес экен. Коркчу эмес экен. Дейл Карнеги. Мен ушул китепти кичинекей чагымда, мектепте отурган чагымда бир 100 жолу окугам. Ишенесиңерби? Кайра эле. Мен мектепте досторум аз болчу. Чын айтайын, аз болчу. Мен өзгөчө адам болчумун. Кичинекей кезден баштап эле өзгөчө болчумун. Кийин курсташтарым да айтты, сени бир кызыктай деп ойлочубуз, көрсө сен башкача турбайсың. Сен бизден өзгөчө турбайсың деди. Анан мен ошо адамдар менен кантип тил табышам? Эмне үчүн мен көп адам менен тил табыша албайм? Эмне үчүн мен жана мектепте биринчи өзүн лидер сезген кыздар бар болот эмеспи? Мен ошолордой болгум келчү, бирок алар мени кошчу эмес. А мен башкаларга кошулчу эмесмин. Ошону анализдеп окуй берчүмүн. Окуганда ошол нерселер, мисалы Дейл Карнеги, менеджерди кантип жакшы менеджер болуш керек, ошол тууралуу айтып берет дагы. Анан мынтип айтат да, дагы эле эсимде бар. Бир договорду түзүш керек болчу. Мисалы, бир жерге барып, ошол адамга көп өзүнүн продукциясын сатыш керек болчу. Бир заводко өзүнүн продукциясын сатыш керек болчу. Анан барганга жараша, ошол адам жөнүндө бүт окудум дейт. Канча баласы бар, келинчеги канчада, эмнеге кызыгат, эмнени жаман көрөт, эмнени жакшы көрөт. Анан ал бир китептерге кызыгат экен да, башкача бир китептерге. Анан ошону баратканда көп ошондой китеп сабап алдым дейт. Барганда мени аябай муздак тосуп алды дейт. Анан отургула деп. Анан бат-баттан айткыла, анан кете бергиле дейт. А мен биринчи чыгып туруп, мен сизге кичинекей белек алып келдим белем деп жана китепчелерди алып чыксам, таң калды дейт. Муну каяктан билесиң? Мен сиз жөнүндө чынында айтайын, биринчи маалымат чогултуп, сиз эмнени жакшы көрөрүңүздү билип туруп келдим десе, тиги кат кырып, анан дароо мындай сүйлөгөн сөзү дагы, отурган позасы дагы өзгөрүлүп, анан экөөбүз көп 3-4 саат сүйлөшүп, китеп жөнүндө, дүйнө жөнүндө, саясат жөнүндө сүйлөшүп, мен ошол жерден чоң контракт менен чыктым дейт. Мына, мен бул окуяны 13 жашымда окугам. Дагы эле эсимде. Дагы эле жашоомдо мен бул нерсени колдонуп атам. Демек, жөн эле окуй бербей, жакшы экен, молодец экен, дебей, өзүңөргө керектүү нерсени жазып, конспект кылып алгыла. Биринчи, ийгиликтүү даражасы бийик адамдардын ийгиликке болгон жолдору жөнүндө уккула. Аудио, видео, китеп форматында. Экинчиден, ошолор кылган нерселерди жакшы түшүнүп билип алгыла. Үчүнчү, албетте, жасагыла. Жасагыла. Ар бир адамдын даражасы өзүнчө. Ар бир адамдын ийгиликке болгон жолу өзүнчө. Силер эч качан, мисалы, Илон Масктай өзүңөрдү 100% ошондой алып жүрсөңөр, эч качан андай боло албайсыңар. Силердин жолуңар бөлөк. Ошон үчүн силер көп ийгиликтүү адамдардын жакшы сапаттарын алып, алардын кылган, аларды ийгиликке алып келген жакшы бир методика, стратегиясын алып, жашооңорго колдонуп, анан өзүңөрдүн индивидуалдуу, башкача, өзгөчө, таптакыр бөлөк жолуңарды түзөсүңөр. Мына, даражаң көтөрүлсүн десең, ушул 3 нерсени жаса. Эгер видео жакса, менин каналыма сөз катталып койгула, кандай суроолор жаралды жазгыла. Мен жооп бергенге аракет кылам. Жана сөзсүз лайк коюп койгула.